Ата-энелер чогулушунда чогултуп алып, сиздин балаңыз мындай окуйт дештен көрө башка бир ыкма бар. Жекеме-жеке сиздин убактыңызга карап туруп, ата-энелер чогулушу сөзсүз чогулуп эмес, же болбосо чогулган болсо, ар бир предметтик мугалимдерди отургузуп коюп, ата-энелер келгенде ар бир предметтик мугалимге барып, өзүнүн баласы жөнүндө жекеме-жеке маалымат алса, бул албетте бала үчүн дагы, ата-эне үчүн дагы плюс болот. Анткени мен чогулушта отуруп, менин баламды сиздин балаңыз жаман, начар, же болбосо сиздин балаңыз жакшы дедирип, бири-бириге салыштырып, адамдардын алдында алар намысын алдырып, анан кийин өздөрүнүн эмоциясын билдиришет, анан сага каршы чыгат. Ошондой эле жекеме-жеке болчу болсо, ал өз таасир ата баары оңдой баштайт. Баласына айта баштайт секин. Ошол инструментке да көнүшүш керек. Болбосо, ар дайым бош мезгилиңизди жазып койсоңуз, ата-эне сиздин бош мезгилиңизди билип туруп, келип жазылып койсо, ошо маалда ошону кабыл алсаңыз, ошо менен алып барсаңыз да болот. Тынымсыз сиздин бош мезгилиңизде, бош убактыңызда келип баласы жөнүндө маалымат алып турса, бул сонун болот.